Кыргыз-Өзбек чек арасы тууралуу тарыхый чечим. Бааланбаган бирок кирешелүү кесиптер. Таштандыдан арылуу амалы жана тазалыкчыларды колдоо аракети. Бул жаңылыктар өтүп бараткан жуманын негизги өзөгүн түздү. Эфирде Жума Баян аналитикалык маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Аны мен Тазагүл Эмилбекова алып барам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Тарыхый чечим. Кыйкырышып мушташса, кошоматтанып колдосо да парламент чек ара маселесине чекит койду. Башталгыч кесиптик билим берүүгө 80 жыл. Кадыры жакшы болбосо да кирешелүү кесиптер. Шаардын тазалыгын камсыздаган жумушчулар, түйшүгү түмөн тазалыкчыларга көңүл бурулат. Бул аптада парламент Кыргыз-Өзбек чек ара маселесине чекит койду. Жогорку кеңеш мамлекеттер аралык чек ара боюнча мыйзам долбоорду 3 окууда бир кабыл алды. Албетте эки өлкөнүн талаш аймактарын тактоочу чек арасын аныктоо чечими жөнөкөй маселе эмес. Жоопкерчиликтүү, тарыхый, акылга алчап, терең ойлонуп, келечектеги урпактар үчүн жер карабай турган чечим болуусу абзел. Буга чейин да коомдо кызуу талкууга айланган бул маселе ар кандай өңүттө талданып, саясатчылардын упай топтоочу бейөкмөт уюмдарды элди удургутуп, пайда көрчү темасына айланганы да жашыруун эмес. Айтор чек ара Кемпирабад маселесин түшүнбөгөнү да, Кыргыз-Өзбек чек арасынын талаштуу аймагын өмүрү көрбөгөнү да пикир кошуп, оюн жакшы эле ачыктагандар болду. Ал эми тарыхый чечим чыгарып, акыркы бүтүмдү талкуулай турган парламентте да бул маселени кароо учурунда кызыл чеке болуп мушташып кете жаздагандар, төө десе бээ дегендер, сөз талашып кайым айтышкандар да болбой койгон жок. Отурумга өлкө башчы Садыр Жапаров да катышып, өзүнүн пикирин билдирди. Тарыхый чечим кабыл алган жогорку кеңештин жыйыны туурасында алдыдагы материалда. Сиз айтылган сөздү аткара турган сиз ким экенсиз? Жазып бериңиз. Meni pişirip jegile, kolуңардан келсе. Pişirip jegile сиз да кекиликсиз. Бул апта жогорку кеңеште Кемпирабад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамдардын долбоору өлкө башчы Садыр Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда талкууга алынды. Жыйындын башында сөз сүйлөгөн мамлекет башчы парламент депутаттарын чек ара маселесин чечүүдө бийликтин чечимдерин колдоого чакырды. Ал Кыргыз-Өзбек чек арасын азыр чечпесе, кийин бир сотук жер үчүн кан төгүүлөр болушу мүмкүн экенин айтты. Ошондой эле президент депутаттарды мамлекеттин тагдырын чечүүчү келишимдерди ратификациялоодо популисттик кадамдардан алыс болууга да үндөдү. Кимдер каршы кыйкырбасын, маселени терең изилдеп чыгып, мамлекетке пайдалуу келишим болуп жаткандан кийин жоопкерчиликтүү мамиле жасасаңыздар жакшы болот эле. Сиздерди эл мамлекеттин тагдырын чечет деп ишенип шайлаган. Анан ушул тагдыр чече турган маселеде мен ооруп жатам, же командировкага кетип калайын деп кетип калганыңар туура эмес. Бул эл ишенимине жоопкерсиздик мамиле, урматтуу депутаттар. Эч коркпоңуздар. Биз туура жол менен кетип бара жатабыз. Жер берип жаткан жокпуз. Тескерисинче мурдагылар берип жиберген жерлерибизди кайтарып алып жатабыз. Андан соң Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы маалымат берип, Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөр аралык комиссияларынын ишинин жетишилген жыйынтыктарына токтолду. Камчыбек Ташиев белгилегендей, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Кемпирабад суу сактагычы боюнча 4485 гектар жер Өзбекстандын карамагында калды. Кыргызстан анын ордуна 4 эсе көп жерге ээ болду. Тактап айтканда, жалпы 15500 гектар жер Кыргызстанга өтөт. Эки тараптуу татаал сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында суу сактагыч суунун деңгээли 900 горизонтко түшүрүлдү. Ташиев билдиргендей, Өзбекстан мурдагы келишимди аткарбагандыгы үчүн, тактап айтканда, Сол Жээк каналын курбаганы үчүн Гавасайдан 12849 гектар жерде компенсация катары берген. Биринчи Гавасай 12849 гектар. Экинчи Көксерек 105 гектар. Үчүнчү Баястан 212 гектар. Уңгартоо 35 гектар. Акташ 100 гектар. Карабелес 25 гектар, Өзгөн жана Сузак райондору үчүн 1000 гектар. Суунун көлөмү 908-ден 900 горизонталга түшкөндө 1246 гектар жер бошоду. Жалпы 15500 гектар жер Кыргыз тарапка өттү.
Коомчулукта буга чейин бүдөмүк болгон Орто Токой суу сактагычынын тагдыры тууралуу да ачыкталды. Ташиевдин айтымында Орто Токой суу сактагычы толугу менен Кыргызстандын карамагында калыптыр. Орто Токой суу сактагычы толук бойдон биздин колубузга өттү. Орто Токой суу сактагычынын платинасы дагы, өзү дагы, жери дагы, территориясы дагы, суусу дагы бардыгы Кыргызстандыкы. Бирок биз буларга мындай талап койдук. Мына Орто Токойдун астында биздин жерибиз жатат. Ал биздин жер. Так. Ошол жерибиз эмне үчүн жөн жатыш керек? Маалым болгондой, мындан бир нече жыл мурун Алабука районунун Көксерек аймагындагы 25 гектар жер Өзбекстанга жазылып кеткен. Ал тилке жер жергиликтүү элдин талабы менен Кыргызстандын пайдасына чечилген. Депутат Азизбек Турсунбаев келишимде Кыргызстан утушка ээ болгонун билдирди. Эң эле бир оор участок ушу Алабука району болгондо, сиз дагы көп жолу барып келгенсиз. Канча жолу ушул чыр болчу да ошол жерде. Чек арадан өтүп кетип, Гавасайда айрыкча билесиз, баягы мал кайтарып канча адамдар ушул ал жака кирип камалып калып, баягы атыш болуп кетип, канча мына баргансыз өзүңүз жакшы билесиз. Мына бүгүнкү күндө ошол жердеги чечилип атат да, эң туура. Мына кече чогулуштарга да барып келдим, ошол элдин баары ыраазычылык билдирип атат. Деген менен айрым эл өкүлдөрү сууга Өзбекстандын тургундары гана эмес, Кыргызстандагы муктаж экенин айтышты. Ал эми депутат Жанар Акаев Камчыбек Ташиевке суроо узатып, мыйзам долбооруна каршы болгондордун 3-4 аргументтерин атап өттү. Эл өкүлүнүн айтымында бул маселе боюнча элде кооптонуулар бар. Анткени эл арасында тоо таш болгон жерди биз эмне үчүн чалкып жаткан сууга алмаштырышыбыз керек деген суроолор болуп жатканын айтты. Элдин ичине сунуш айткандар да болду. Сууну пайдалана бергиле, такай. Бирок жердин асты Кыргызстанда калсын деген дагы сунуш бар. Эмне үчүн көп ынанбагандардын позициясында мына менин колумда турат. Бул Гавасай биз алып аткан. Мына биз Гавасай, бул Кемпирабад. Элдер дагы салыштырып көрүп атат. Гавасай бул мына тоо таш болгон жерди эмне үчүн биз моундай чалкып жаткан суубузга алмашышыбыз керек? Сиздин айткандарыңыздын бардыгы баягы эле популисттердин сөзү. Бул бир. Экинчиден, сиз айттыңыз, эмне үчүн биз Гавасайга Кемпирабад алмаштырышыбыз керек деп. Гавасайга эч ким Кемпирабад алмаштырган жок. Урматтуу Жанарбек Кубанович, окубайсызбы документтерди? Ал жерде Гавасай мурда курулбай калып кеткен, Кемпирабаддын сол жегинен өткөн каналдын ордуна компенсация катары алып атабыз. Бул биринчиден. Экинчиден, ким айтты сизге Гавасай тоо таш жаткан эле керек эмес жер деп? Андай эмес. Гавасай Кыргызстан үчүн эң сонун жер. Тоолуу, жайыттуу, ошол жердеги элдин жүрөгү болгон жер. Отурумда эл өкүлдөрү тарабынан келишимдерге байланышкан бир катар тактоочу суроолор да узатылды. Депутат Марлен Маматалиев мыйзам долбоордо өзгөртүү киргизе турган жагдайларга токтолду. Чашан тегерегинде келечекте алар курбаш керек, эч кандай бир сооружение. Алардын пограничтери ал жерде жүрбөш керек, баспаш керек деген маселени көтөрдүк. Мисалы, ал жерде инженерный сооружение деп жазылып калыптыр дагы, ИНИ деген жазылып калыптыр. Ошону мен сунуш кылдым эле, өзгөртсөк деп. Анткени бул соглашение келечекте өзгөрткөнгө 9-статья менен уруксат берилип атат. Мындайча айтканда денонсация болбосо дагы, бирок ошого өзгөрткөнгө өзүнчө дагы протоколдорду кабыл алса болот экен. Ошо протоколдордун негизинде кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизүүгө мүмкүнчүлүк болуп атат. Парламентте бул жолку талкуу демейдегиден кызуу жүрдү. Ал ортодо суроосунун жообуна канааттанбагандар ортоңку микрофонго чуркап чыкканга, талашкан табылгасынын дайыны жок жаш баладан бетер кызыл чеке урушканга чейин барышты. Өмүрбек Бакиров менен Ташиев кайым айтышып, эски таарынычы барбы же Ташиевке болуша кеттиби? Айтор депутат Фархат Исмаилов Өмүрбек Бакировго муштум кезеп, залда заматта дүрбөлөң салды. Арачалаган кесиптештерин, ал тургай төрдө отурган президентти көзгө илбеген эки депутат бири-бирине тап берип, элдин көңүлүн бурду. Урматтуу депутаттар, отуруңуздар. Сөз алыңыздар, урматтуу депутаттар. Ошентип талаш тартыш, кайым айтышуу менен коштолгон жыйында эл өкүлдөрү кыргыз-өзбек чек ара маселесине чекит койду. Эл өкүлдөрү Кемпирабад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу жөнүндө мыйзам долбоорлорун жактырып, тарыхый чечим кабыл алды. Жогорку кеңеш кыргыз-өзбек чек арасы тууралуу келишимди 3 окууда тең макул 64, каршы 19 добуш менен колдоп берди. Эми аталган документтер президенттин кол коюусуна жиберилет.
Аягында Садыр Жапаров документти колдоп берген депутаттарга ыраазычылык билдирүү менен Тажикстан менен чегара көйгөйүн жаңы жылга чейин бүтүрүп парламентке алып келүү пландалып жатканын айтты. Жапаров чегара маселеси такталып бүткөндөн кийин карта кеңейип жатканын, эми Тажикстан менен соңуна чыгаргандан кийин чыныгы бүтүн, коопсуз Кыргызстан болорун кошумчалады. Өзбекстан менен чегара маселесине чекитти койдук. Эми Кудай буйрса Тажикстан менен чегара тилкелерибизди бүтүрөбүз. Кудай буйрса тоскоолдуктар болбосо жаңы жылга чейин бүтүрүп алып келебиз деп атабыз. Биз бардык өлкөлөрүбүз менен, кошуна өлкөлөр менен, 4 өлкө менен тең ынтымакта жашашыбыз керек. Түбөлүк достукта жашашыбыз керек. Эч качан ок атылып, бир дагы солдатыбыз, бир дагы жараныбыз каза болбош керек. Биз биринчи кезекте ушуга басым жасашыбыз керек. Апта соңунда Өзбекстандын Олий Мажлисинин Сенаты Кыргызстан менен болгон мамлекеттик чегараны делимитация кылуу келишимин жана Кемпирабад суу сактагычы боюнча макулдашууну бир добуштан ратификациялады. Өзбекстандык депутаттар бул документтерди бир добуштан колдогон. Эмки кадам эки өлкөнүн президенттеринде калды. Мирлан Маматалиев, Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Көлбаев, Жума Баян. Кыргызстанда сантехник, электрик, ашпозчу, ширетүүчү, куруучу бир катар кесиптер анчалык кадыр-баркка ээ болбогону менен суроо талап жогору. Алардын тапкан кирешеси да үлкөн экенин көпчүлүк аңдай бербейт. Юрист, экономисттерди даярдаган престиждүү окуу жайларды аяктап, бирок иш таппай жүргөндөр четтен чыгары белгилүү. Абырайы жогору адистерди бүткөндөргө азыр эл анчалык деле таң калбай калды. Маселе кайсы окуу жайды, кайсы кесипти аяктаса да, келечекте пайдасы тийип, киреше алып келе турган. Кыйынчылыксыз иш таап үй-бүлөнү багып кете турганы ыңгайлуу. Өлкөнүн өнөгүүсүнө эбегейсиз салым кошкон тармак өндүрүш, кадр даярдоодо Билим берүү министрлигинин, анын ичинде башталгыч кесиптик системанын ролу абдан маанилүү. Себеби кесиптик лицейлерди бүтүрүүчүлөрүнүн 70% оңой жумуш таап, иш менен камсыз болушат. Акыркы 5 жылда кесиптик лицейлерге окууга тапшыргандардын саны 10%га өскөн. Кезектеги материалда ушул кесиптик билим берүү жайлары, анын бүтүрүүчүлөрү туурасында болмокчу. Борбордогу номер 100 кесиптик лицей студенттерге негизги 3 багытта билим берет. Учурда электр жана газ менен ширетүүчү, автослесар жана энергетиктерге суроо талап жогору. Аталган кесиптик билим берүүчү окуу жайдын өндүрүштүк окутуу боюнча устаты. Лицейдин бүтүрүүчүлөрү бат жумуш табарын айтат. Биздин окуу жай өзү иш берүүчүлөр менен да толук көп иш берүүчүлөр менен да толук катышабыз. Биздин окуу жайды бүткөндөн кийин 70-80% окуучулар сөзсүз түрдө жумушка орношо алышат. Апта соңунда Бишкекте башталгыч кесиптик билим берүүнүн 80 жылдыгына арналган маарикелик иш-чара өттү. Анда кесиптик техникалык билим берүү жана окутуу системасынын 80 жылдык өнүгүүсүндөгү жетишкендиктер, ийгиликтүү тажрыйбалар айтылып, башталгыч кесиптик билим берүүнү өнүктүрүүнүн жаңы чакырыктары менен горизонттору талкууланды. Салтанатта мыкты кесиптик лицей сынагынын жеңүүчүлөрү аныкталып, сыйлыктар тапшырылды. Сыйлыкка татыган башталгыч кесиптик окуу жайлардын арасында Баткен облусуна караштуу Кызылкыя шаарындагы номер 7 лицей да бар. Биздин диплом, кесиптик лицейлердин дипломдору бардык жака өтөт. Кала берсе ошо СНГнын бардык өлкөлөрүндө, Европага өтүп атат, Германияга, Америкага, Лондон, бардык эле жака ошо биздин кесиптик лицейлердин диплому дагы, сертификаты дагы өтүп жатат азыркы мезгилде. Билим берүү жана илим министрлиги башталгыч кесиптик билим берүү багыты мамлекеттин өзгөчө маанилүү тармак экендигин айтат. Акыркы 20 жылда башка тармактар сыяктуу эле кесиптик техникалык билим берүүдө чоң өзгөрүүлөр болду. Башталгыч кесиптик билим берүү тармагы эмгек рыногунун талаптарына шайкеш келген. Жумушчу кадрларды даярдоо боюнча өз ишмердүүлүктөрүн жүргүзүүдө. Учурунда 99 кесиптик лицейди биз IT лицей деп атаганбыз.
Өкмөттүн токтому менен биз аны учурунда бир университеттин алдына өтүп берген болчубуз. Мына 22-жыл ал кесиптик лицей өзүгө кайра келди. Биз дагы бул рынокты сезишибиз керек. Ошол рыноктагы башка операторлор менен чогуу дагы биздин кесиптик лицей өзүнүн потенциалын колдонуп, сиз айткан маалыматтык технологияларда өзүнүн ордубузду табышыбыз керек. Маалыматтык технологиялар боюнча болобу же башка бир жаңы пайда болгон кесиптер боюнчабы биз икемдүүлүктү көрсөтүшүбүз керек. Оперативдүүлүктү көрсөтүшүбүз керек. Жаңы кесиптерди дагы мындай киргизип, аларды окутканга даяр болушубуз керек деп эсептейм. Бүгүнкү күндө өлкөдө IT адистиги, айыл чарба, курулуш, жеңил өнөр жай, тейлөө тармактарынын 70%-ын башталгыч кесиптик билим берүү окуу жайларынын окуучулары түзөт. Маалым болгондой, учурда жогорку билимдүү кыргызстандыктардын көбүнө эмгек рыногунда суроо талап аз. Ошол себептен алар кайра башка кесипке ээ болуш үчүн курстарды окушууда. Акыркы 5 жылда кесиптик техникалык окуу жайларга тапшыргандардын саны 10%га өскөн. Быйыл эң эле актуалдуу бул жанагы ашпошчулар болду. Жылга жыл бизде курулушка көбүрөөк болсо, быйыл өзгөчө ашпошчуга, ITге, анан ширетүүчүлөргө аябай бизге талап көп. Көбүнчө акчабыз зарплатага кетет. Ошого байланыштуу жанагы бизде расходный материалы дейт. Биздин балдарга эң көндүмдөрүн аябай мындай кандай десек үйрөнүүгө бизге жанагы ушул материалдар керек да, керектүүчү материалдар керек. Ошого акча кээ бирде жетишсиз болуп калып атат. Лицейлер кыска убакытта ширеткич, сантехник, тигүүчү, автомеханик, чач тарач сыяктуу эң керектүү кесиптик билимдерди берет. Бирок ал окуу жайлардын материалдык техникалык базасы эскирген жана кесипкөй мугалимдер көп келе бербейт. Ошондуктан жогорку кеңеш тарабынан кесиптик лицейлерге каржылык эркиндик берүү жана сапатын жакшыртууга багытталган мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылган. Депутаттар учурдагы укуктук актыларда лицейлер тапкан каражатын өнүгүүгө жумшай албай жаткандыгын айтып келишет. Саморазвитие деп коет го. Алар ошол эле кесиптик лицейдин ремонтун өткөрсө болот. Ошол эле оборудованияны алса болот. Дагы заманбап жаңы оборудованияларды алса, ошондо биздин студенттерибиз ошол оборудованияда үйрөнөк да. Эми кесиптик лицейге чын эле аз акча бөлүнөт да. Көбүнчө биз билгенде бюджеттин акчасы көбүнчө биз азыр мугалимдердин айлык маянасын да көтөрдүк. Ошол айлык маянасына эле көбүрөөк кетет да. Жаңы мыйзам долбоору ишке ашса, башталгыч кесиптик билим берүү боюнча беренелерде профилдери туура келсе бүтүрүүчүлөргө жогорку окуу жайларга 2-курстан баштап окууга шарт түзүлөт. Ал эми кесиптик лицейлерде окуунун айрым багыттары 3 жылдан 2 жылга кыскарууда. Мектепти 9-классты бүтүп келгендер 2 жыл, 11-классты бүтүп келгендер 10 ай билим алышат. Министрлик мындай ыкма менен убакытты үнөмдөп, билимдин сапатын жогорулатууга ниеттенүүдө. Мурда 3 жыл окусак, быйылдан баштап окуу мөөнөтү 2 жылга кыскарылды. Бул да биздин жаштарга мындай жакшы бир шарт түзөт. Булар ошо менен бирге аттестатты алышат, ошо менен бирге кесипти алат 2 жылдын ичинде. Биздин окууга 9-класстан кийин келсе болот, ошондо эле 11-классты бүтүп келсе, анда 10 ай окуйт. Ал да бекер бизде. Биздин кесиптик башталгыч кесиптикте 100дөн ашык кесипке окутабыз. Азыркы күнгө бизге кыска мөөнөттүү курстар аябай актуалдуу болуп атат. Өлкөдө жалпы 100 кесиптик лицей бар. Анын 6 жаза өтүүчү жайларда жайгашкан. Негизинен аталган окуу жайларда 150 кесипке даярдоого мүмкүнчүлүк бар. Анын ичинен 45 кесипке кызыгуу күч. Жогорку окуу жайларда 230 миңдей студент билим алса, орто кесиптик окуу жайларда 93 миң. Башталгыч кесиптик окуу жайларда 32 миңден 35 миңге чейин адам билим алууда. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Көлбаев, Жума Баян. Шаарыбыздын көчөлөрү көрүктүү, таза, таштансыз болуусу үчүн күн сайын миңдеген тазалыкчылар жан үрөп мээнет кылышат. Жыл сайын аянты кеңейип, калкынын саны арбып бараткан борбордо канчалаган көчө, район жана кичи райондор бар болсо, анын баарында арзыбаган маяна үчүн күнү-түнү эмгектенген тазалыкчыларды кезиктиребиз. Эмгеги ак, тапканы адал.
Таң зардан ишти баштап, кыштын ызгары, жаан чачын, күндүн 40 градус ысыгына карабай милдетин аткарышат. Бирок көпчүлүк учурда калаанын тазалыгын камсыздаган кызматкерлер көңүл сыртында калып, ал тургай жумуш учурунда унаа сүзүп, мерт кеткендер да арбын кездешет. Шаар бийлиги тазалык муниципалдык ишканасында эмгектенген кызматкерлердин маянасын жогорулатууну көздөөдө. Эмгек акыны жогорулатуу 7000 сом деп мерчемделген. Буга чейин тазалыкта эмгектенген кызматкерлер 22.000 сомго чейин айлык алып келсе, эми 30.000 сомго чейин маяна ала баштайт. Түйшүгү түмөн тазалыкчылардын эмгеги туурасында кесиптешим Акылай Маратова айтып берет. Бишкек шаарынын тазалыгын карап, таштандыларды убагында чыгарып турган тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери аба ырайынын ысык суугуна карабай кызматта. Мисалы, жай айында түнкү саат 2-де жумушка чыгышат. Таң агарып, эл кыймылга келгиче борборду тазалап, көчөлөрдү атайын унаа менен жууп, таңга чейин сергитип коюшат. 4 мезгил алмашканы менен ар биринин түйшүгү, ысык суугу, нөшөрлөгөн жамгыры, көк муз, чыкыроон суугу, мей кайнаткан аптабы бар дегендей. Айтор жумуш жеңил эмес. Тазалыкчылардын ушундай эле жумушу кышында да уланат. 47 жаштагы Байжигит Кадыралиевдин иш убактысы күндө таңкы саат 6-да башталып, кечки саат 6-га чейин уланат. Ал Борбордогу Ала Тоо аянтында бөлүнгөн тилкенин тазалыгына жооп берет. Айтымында жумуштун кыйын учуру кыш мезгилине туш келип, кар калың жааганда аны күрөө көбүрөөк убакытталат. Ал эми аянтты шыпырып, таштандысын чыгарган бригадада 20дан ашык тазалыкчы эмгектенет. Жумушка саат 6-да келебиз, кечки 6-га чейин. Жумушу андай деле оор эмес, кышында кичине оор болот, эми кар күрөгөндө. Бөлөк кыйналыш жок. Дагы бир жумушчу Наила Алимова 13 жылдан бери тазалык муниципалдык ишканасында эмгектенет. Анын баамында акыркы убакытта элдин коомдук жайларда жүргөн маданияты оңолгон. Буга аянттагы таштандылардын мурдагыга караганда азайып калганын мисал келтирди. Наила күндө борбордогу аянтты шыпырып, кар жааганда аны күрөп тазалагандыктан, кээ бир учурда жарандарга таштанды таштобоону эскертип каларын айтат. Караганда бир аз азайып калды да. Анан кийин таштанды деген көбүнчө бизде майрамда көбүрөөк чыгып калат. Башка күндөрү уже более-менее болуп калды да. Андай деле мусор чыкпайт. Тазарып калды да уже. Биз бирок айтабыз таштабагыла, урнага салгыла деп бүт баарын айтып чыгабыз. Кимди таштатканын көрсөкчү. Уже элдер почти көнүп калышты. Бул жумада Бишкек шаарынын мэриясы тазалык муниципалдык ишканасында эмгектенген кызматкерлердин маянасын жогорулатаарын билдирди. Атайын кабыл алынган токтомдо 7000 сом кошулары айтылат. Муну менен бөлүнгөн тилкелерине жараша кызматкерлер 22.000ден 28.000 сомго чейин эмгек акы алып келишсе, мындан ары 30.000 сомго чейин айлык ала башташат. Буга улай 2023 жылда тазалыкчылардын эмгек акысын жогорулатуу пландалууда. Учурда тазалыкта 1553 кызматкер эмгектенет. Ошолордун ичинен бул санитардык тазалоо иштери жана жарандык калдыктарды чыгаруу иштери менен иш алып барылат. Баш аягы жарандык калдыктарды алып баруу иш тармагында 53 машина иштеп атат. Анткени менен тазалыкчылар маянасы жогорулаганын гана угушканын, айлык алган күнү мэр тараткан маалымат аныкталарын айтышат. Жок, азыр элекпиз, эми угуп атабыз, көрөбүз го. Эми айлыкка акча кошуп берсе жакшы болмок бизге. Эми азыр кошуло элек. Мудага айлыкты алып атабыз. 7000 кошулат деп, эми ал 7000 кийинки айлыкта билинет да кошулган. А так айлык аз. Мындан сырткары Бишкек мэриясы таштандынын тарифин жогорулатууну пландоодо. Азырынча документ даярдалып жаткандыктан канча сом кошулары аныктала элек. Баанын жогорулашына күйүүчү майдын кымбаттаганы себеп. Учурда бир кишиге таштанды үчүн 22 сом 50 тыйын төлөнөт. Эгер пенсионер болсо 6 сом беришет. Аны да шаардагы калктын баары өз убагында төлөп салат дегенге болбойт. Таштанды чыгарганды билгени менен анын төлөмүн бергиси келбегендер толтура. Ошондой эле мэрия бул жааттагы пландарынын алкагында эски полигонду жабууну да көздөөдө. Эски полигонду жаап, жаңы полигонго көчүрүү иштери жүргүзүлөт. Андан жана сортировочный линия коюлуу күтүлүүдө. Азыр мэриянын максаты мусороперерабатывающий завод куруу боюнча. Ошол боюнча
толук кандуу иштер жүргүзүлүп атат. Таштанды заводун куруу үчүн алгач изилдөө иштери жүргүзүлүп, андан соң техникалык экономикалык негиздемеси аныкталат. План боюнча Таштанды заводу 2 жылдын аралыгында ишке ашырылат. Мындан сырткары тазалык муниципалдык ишканасы кошумча таштанды чыгара турган унааларды сатып алууну пландоодо. Жаңы келаткан техника 5 единица болот, МАЗ. Производитель болсо Узбекистан, завод-изготовитель. Комплектующий болсо баары Россиядан алат, Европадан алат, ушундай чогултат экен. Ошолор менен алар болсо тендерди утуп алган. Где-то декабрдын аягында келет болуш керек 5 единица техника. Суммасы где-то 28 миллион бирлиги менен. Белгилей кетсек, Бишкектин Октябрь районун тазалаган Комтранском жеке ишканасы ишин таштап, таштандылар чыгарылбай калган. Мунун негизинде шаар тургундарынын нааразычылыгы жаралган. Мындан улам мэрия тарабынан 5 жеке ишкана тартылып, алгачкы күнүндө 149 тонна таштанды чыгарышкан. Ал эми Бишкектин бир районунан күнүнө орто эсеп менен 170 тоннадан ашык таштанды чыгарылат. Акылай Маратова, Бекназар Арыкбаев, Жума Баян. Бул апта мына ушундай маанилүү жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирден жолугушканча аман туруңуздар.